Улақты көтеріп шығып, атандаштың жиынне салды. Есеп 3-1. Жем аяқпақтан кішіне бұл салған қатқандарына аяғына даярлау келгенбіз біз. Кім жетсе де мықтылар женсін. Жақсы Аллаға шүкір. Ойнаймыз, Алла қаласа ойын. Мықты жеңсін поляда. Анализа басталды. Кеттік. Бирде ешкім ештеке деп айтқан емес. Азыр қазақтар чырдап баштағанда резко прессаны жинап баштадыңар. Судья жауап береді. Салғанда білмес, 2 жол қамшымен жапқан. Еркек саны көтеріп істеген жоқ. 5 голы тең бір өзі да таза болған жоқ. Я очень надеюсь, что победит дружба вот так. Ассаламу алейкум, мен аты жөнім Бексұлтан Үсіналиев. Бұл спорт хаб долбоору. Біз азырдағы деле Астана шаарындабыз. Кече күнү ушул Казанат аренада 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын финалы өттү көкпар боюнча. Албетте Кыргызстан менен Казакстан ойноду. Oyun учурунда oyundan кийин ызы-чууну, жаңжалды баарыңыздар көрдүңүздөр. Азыр соц тармактарда өтө көп видеолор чыгып атат. Оюнчулардын, федерация өкүлдөрүнүн комментарийлери бар. Бирок биз ушул видеодо толугу менен ызы-чуу эмнеден башталды жана эмне болуп аяктады, ошонун баардыгын силерге көрсөтүп беребиз. Ошондуктан биз менен болуңуздар, лайк басып, комментарий калтырып, ушул видео менен бөлүшүп койгула. Анда эмесе, кеттик. Хорошо. Как вас разум? Жакшы. Биз ошол Кыргызстандан биздин курама команда федерациянын өкүлдөрү өзүбүздүн чөбү ұстап келгенбиз, полный. Анан кийин биякта ошол арпа, аттарга. Анткени биздин эгерде жылкылар көмбөгөн чөптү, көмбөгөн тамак жесе, балки иштери өтүп, абалда турат болуп калат. Ошондуктан биздикилер бүт аттардын тамак аштарын өздөрү ала келишкен да. Эң туура чечим. Сөздөрдө негизи именно жер улакка балдар жакшы, аябай жакшы настройд экен. Оюн кандай болуп туресиң негизи? Билбейм, биз ушул оюнга даярданганбыз да негизи. Казак менен Кыргыз финалга чыгарын ушул оюнга даярданганбыз 2 ай. Билсем, ойноп эле жүргөн оюн. Буга эч көкпардын балдарын ишенем өзү. Жаткан. Болжунча сүйлөп колдоп байлайды да ушул балдарга. Буюрса. Негизи ушул беттешти мына көкбөр болобу, көкпар болобу өтө көп күткөнбүз да. 2016 жылдан бери айтканда мында жакшы, таза оюн боло элек да. Ушунча күттүк. Эми элдер күттү, көрмандар күттү, оюнчулар өздөрү күтсө керек ошону. Ошол убакытта ойногон балдардын көбү жүрөт. 2017-те ойногон, 2016-та ойногон. Былтыр эле көчмөндөрдө барып көкпардан дагы утулуп калдык. Анда да ушул жердеги балдардын көбү бар да. Бул эми биз үчүн бир чоң бир тарых болгон турат да утуп алсак. Ушул оюн, ушул күнгө, ушул сааттарга даярдандык биз 2 ай бою. Буюрса настрой балдардын баары жакшы. Жакшы оюн болуп берсе эле утабыз деген ойдобуз. Ишенебиз. Негизи мынакей биздин оюнчулар азыр биякта жүрөт, бирок алар да алаксыз. Мындай сөз сурап, интервью ала эле коюн, анткени алар да бир настрой кармалып да, беттешке мындай толук умтулуп, могер башында өздөрү менен күрөшүп атат да. Ошондуктан мен ойлойм булардан азыр интервью алыш кереги жок. Булар азыр өздөрү менен азыр болуш керек. Бирок ошо көкбөрү оюнчулардан алса болот ойлойм. Кетти мынакей, өңкө кетти. Бүгүн чечүүчү күн, биз күткөн күн, анткени көкбөрү боюнча жана жер улак боюнча биздин финалдар негизи эле ушул күнгө чейин 97 жылдан бери бизде 6 оюн болгон Казакстан менен Кыргызстан ортосунда. Казакстанда биздин курама команда бир дагы жолу жеңе элек. 2 жолу көкпардан болгон, жана ага чейин ошо 4 жолу көкбөрдөн ойношкон. Мына жеңиш жок азыркыга чейин. Ошондуктан бул тарыхый күн, тарыхый оюндар. Биз менен болуңуздар, аягына чейин көрүңүздөр. Каналга катталып, лайк, комментарий баскыла, бөлүшүп койгула. Бизге бул өтө маанилүү. Жо, жете берели. Кандайсыздар андай? Сонда. Жакшысыздарбы? Сон. Катуу келсиңер. Негизи эле Россия командасын жакшы даярдап келипсиңер. Мыкты элдин баары станот, элдер өткөн эмес да, Россия десе эле, булар жең болуп беркен деп. Жок э? Толук. Бүгүн кандай оюн болот, айтылчы. Бүгүн мындай буюрса утабыз деген үмүттөбүз. Биздер ишенебиз. Утабыз кудай буюрса. Эми жер улактан Казак менен Кыргыздын оюнун анан кийин көкбөрдөн жаман эл күтүп атат да.
вообще азыр интернетте азыр таластан ар кайсы жерден келет элдерчи. Силер ушул беттешке бир айтпайсыңар оюңардычы, могу казактардын эмнеси кыйын жери эмне экен булардыкы? Кыйын эчтеке деле жок. Биз жер убакты биз Кыргызстанда деле ойнойбуз да. Ооба да. Кыргызстан эчтеке жок, балдарга күч кубат, самое главное ийгилик. Утабыз, Кудай буйрса. Кыргызстан утат. Кудай буйрса. Ниет кылып атасың, утат деп. Туугандар, азыр 3-орун үчүн беттеш болуп атат. Бул деген Орусия командасы менен Түркия командасы беттешет көкпар боюнча, Игилик командаларга тиякта да биякта дагы биздин кыргыз балбандар бар. Анан биз азыр ошол эми оюн кызыктуу болгондуктан биз элден сурайлдедик. Ошол казактардан, кыргыздардан эмнени күтүп атышат деди. Ким утат деп бир сурап көрөлү. Азыр ошо трибунага барып, азаздан ошо элдер чогулуп башташты. Мурунга караганда чынында эл кадимкидей агылып кирип атат да. Ошонусу кубандырат. Ассаламу алейкум, атыңыз ким болот? Бексултан. Мен де Бексултан деп коелу. Кыргызда да казакта да бар да бул исим. Бүгүнкү беттешти элдин баары күтүп атса керек. Көкпардан, көкбөрүдөн. Сиз эмнени күтүп атасыз? Көкпар күтүп атып койбарбыз. Казак пен кыргызга сәттілік. Ким жеңсе да мыктылар жеңсин. Эки эл да мыкты го да. Сол сәттілік сериктериңиз болсун. Чоң рахмат. Негизи буга чейин ошол казак кыргыз бул эл классика го, кадимкидейчи элдин баары күтөт. Эми сиз бүгүн беттеште ошол кайсыл оюнчудан, биз билесизби кыргыздардан оюнчуларды? Манасты билебиз го, Манас. Манас билесизби? Манастан казактын жангерлери көп го, Манаска жакташатын. Манастын фанаттары бар казактын ичинде да. Оган да сәттілік экен. Сизге да ийгилик ана казактарга. От души. Командаласы Самеев, Сумбен Шабан. Мындайсыздар, ассаламу алейкумдар, аксакалдар, жакшысыздарбы? Валейкум салам. Жакшыбыз. Биз Кыргызстандан, Талас областынан, Бакаят районунун Өзгөрүш айылынан келдим. Атым Жаныбек Соронбаев. Негизи эле Таласта дейт. Мындай эки утубастан бүт баары эле атка минген баары эле көкбөрү ойнойт дейт. Ооба. Анан кийин көзү көргөндүн баары көкбөрү көрөт дейт. Биз атайын көкбөрүгө келдик Астанага. Көчмөндөр оюнун көргөнү келдик. Атайын Таластан бери ушака көчмөндөр оюндарына келдиңиз көкбөрүгө. Ооба. Биз ошо эл кадимкидей күтүп атат. Таласта да күтүп атса керек. Таласта өзгөчө жакшы көрөт эмес беле көкбөрүнү? Ооба. Жакшылап көрсөтүп койгула, бул. Кандай оюн күтүп атасыңар? Бердеби биз Кыргызстан жеңет деп биздин үмүт ошондой. Флаг кем взял? Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыз? Атыңыздар ким болот? Есим Амангелди болот. Амангел, сиз? Жомарт. Эми элдин баары ошол бир эле оюнга келсе керек, көкпар, көкбөрүгө келсе керек. Сиз дагы ошо келдиңер көргөн. Енді сол көкпарды колдоого келип калдык. Бүгүн енді кыргыз казактын өтө бир атышуулу, осы жылдың бир эң бир калай айтсак бир мыкты деңгейдеги эң бир айтуулуу жаңалыгы деп айтууга болот. Кыргыз бен казак Кыргызстанга барганда биздин ол казак пен кыргыздыкы да өтө бир жогору деңгейде. Ал Казакстанда өтсе, Казакстан мен Кыргызстандыкы да өтө жогору өтөт. Сол үчүн колдоого келип калдык. Эми оюн өзү кандай болот деп ойлойсуңар? Буга чейин ошо Казакстанды көрдүк, Кыргызстандын оюнун көрдүк. Финал кандай болот деп ойлойсуңар? Енді финал бұл әрине жұмбақ, бірақ енді десе де қазақ еліне, қырғыз бауырларға да шын мықты жеңсін деген тілектеміз. Кімнің бабы мен бағы келсе, сол шын жүректің арасынан сол шығады деп ойлаймыз. Негизи ушул күнгө чейин могул ортоңку трибуналар турбайбы, үстү жабылып, ошолор мындай аз-аздан толуп атканда, эми бүгүн карасаңыздар тетиги аркы трибуналарда толуп баштаптыр. Демек, чынында эле ошол казактар дагы ушул беттешти, ушул финалды күткөн экен да. Ал болсо биздин кыргыздар дагы көрүнөрү делегация болуп ар кайсы облустардан келиптир. Чынында бир сонун беттеш күтөбүз. Да көп келипти, кыргызстандыктар аябай көп экен бүгүн. Бүгүнкү оюн тууралуу эми Өзүңүз чыгасыздарбы? жок, чыкпайбыз, көкпарга чыкпайбыз. Көкбөрүдө. Көкпөрдөн сакындашабыз, сүйлөшөбүз. Бака белгисизби? Көкпөрдүн өзү тактайбыз. Кандай болду беттеш, жакшы болду? Тынчылык жакшы эле го дейм. Оюн көрсөтүп, азыр балдар менен бир аз сүйлөшүп эми. Өзү жакшы болот. Сиз рахмат. You are a legendary Kokbur player, yeah, in Kyrgyzstan. All people love you. All Kyrgyz people love you because you love Kokbur, you love this culture, you know.
And what do you think about this game and about this game, this World Nomad Games? We're very grateful that Kyrgyz Federation brought us our horses. Those are the same horses we rode in. Yeah. На русском или на английском? А можно на русском? Хорошо. Мы очень благодарны за то, что Кокбуру Федерация пригласила нам то же самое лошади, которые мы ездили на Lake Issyk-Kul. Это было очень классно. Я кататься на Туман еще. Я он хорошо знаю. И спасибо за Нургази, он как тренер. Рамис и как Манас, Сетбек. Все игроков мы очень благодарны за их поддержку. После игры, до игры они как очень хотят, чтобы мы хорошо сделали. И за эту поддержку благодарен. Я очень люблю Кыргызстан, Кокбуру. За. Так что. И да. вас тоже очень сильно любят. Вы, наверное, может, не видели, но в социальных сетях вы большая звезда в Кыргызстане. Вас очень сильно любят. После вчерашнего матча была поддержка в вашу сторону. Мы видели ваши эмоции. Что случилось вчера? Не смогли сдержать, да? Больно. Это, не знаю, что бывает в этом спорте, да? Один команда должен выиграть. Так что не получилось, как мы хотели, но мы очень хорошо старались. Почти. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Нормально. Турец они хорошо играли. Это был, война. После игры эмоции были, но, конечно, плохо, но я чувствовал лучше. Я получил много как люди из Instagram, сказал, молодец, хороший команда, и это поможет. Так что. Это были ваши третьи игры кочевников, до этого дважды были в Кыргызстане. Полетите ли еще на игры в Кыргызстан в 2026 году? Обязательно. Это будет через 2 года, Через 2 года, да. Точно будет? Точно в Кыргызстане будет? Ну, хорошо, я сейчас планирую из этого. Мы вас ждем в Кыргызстане с хорошей командой, с хорошей игрой. Да. Мы вас очень любим. Эй, я тоже люблю Кыргызстан. Спасибо. Очень большое. Всем Все. рахмат. Анасы қазақтың байрақтары бияқта шоу басталды жаңағы. Шынығы майрамды қылып отыр. Uyuштырушылар молодцы. Шын айтайын, ушул көчмөндөр оюндары аябай жакшы уюштурулуп тур. Биз ошол байрақ бет келет кылып. Көчмөндөр оюндардын ачылышына кирбей калгандан тышкары баары сонун, чын бүт баары сонун уюштуруп тур. Азаматтар. Улакчы катары сизден тереңирээк сүйлөшпөлү. Могу казактардын оюндарын көрдүңүзбү чейин ушул бетеште? Турцияга чейин барып көрүп келебиз. Буда могу көчмөндөрдү көрдүңөр казактарды? Көрдүк. Кандай экен деги, кандай дейсиңер? Эми кыйындары утат деп. Булардын оюну кандай экен? Жакшы экенби? Артыкчылыгы эмне экен? Жакшы эле. Артыкчылыгы деле жок. Жок, эле. Алар эми өздөрүнүн улагы бар, көк бар деген. Биздин өзүнүн көктөрү эми кыйын утат го деген ишеничтебиз. Кыйын утсын. Ошо трибунадан карасаңар, кадимкидей мындай төбөлөр көрүнүп калды. Мына ак калпакчандар толтура. Ар бир секторда бир 10дон бар го дейм. Ар бир кыргыз ушул көчмөндөр келгенде калпагын кийип алыптыр. Бул опознавательный знак деп коебуз. Анткени кыргыз менен казактын беттери бирдей эле да барыбыздыкы. Чанан таана албайсың да, кимиси кыргыз, кимиси казак. Ошондуктан баарыбыз ушул калпакты кийип алдык. Анан кийин бир жакка отуруп, азыр күйөрмандык кылып атышат. Атмосфера чынында мондай бир спорттун майрамы, маданияттын майрамы, деги эле ушул кандай десем, көчмөн элдердин майрамы болуп калганы сезилип атат да. Куттуктайбыз. Поздравляем. Россия курама командасы биринчи жолу мен оюмча, ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын байгесине ээ болду. 3-орун. Түркияны утушту. Мынакей Өзбекстанды жеңди, Түркияны жеңди. Чында мынакей Сергей жана анын командасы медербекелер жакшы курам тузуп келиптир. Мен ойлойм, эмки оюндарда булар дагы бир фавориттердин катарында болот. Спасибо. Поздравляем. Я подготовился. Да. Где? Достойно. Это прям историческая победа для сборной России. Что она для вас значит? Для нас она, я вчера же интервью давал, для нас она очень многое значит. Потому что по факту есть два форварда,
в этих играх Казахстан и Кыргызстан. Вот, а для нас третье место – это по факту первое место, потому что надо тренироваться дальше, развиваться дальше и будем стараться. Удачи вам. Секреты все не буду рассказывать, но планы есть. Удачи вам. На Ждем в развитие. Кыргызстане, там, я думаю, поживете еще. Да, спасибо, Рахмат. Спасибо. Чынында атмосфера өтө өзгөчө. Биз азыр ошол трибуналарды көрүп чыктык, аралап чыктык. Биякта башкача. Биякта толугу менен концентрация, балдар даяр. Жоопкерчилик өтө чоң, анткени Казакстанда биз жеңе элекпиз эч качан. 97-жылдан бери. Элестетсеңер, канча жыл өттү. Бирок балдар оюнча даяр. Балдар табында. Тажрыйбалуу оюнчуларыбыз да бар, жаш оюнчуларыбыз да бар. Кудай буйруса, мен ойлойм, чыныгы тарыхый жеңиш алдыда 6 менен кайтабыз. Даярдыгыбыз жакшы, балдардын маселеси да жакшы. Кыргыз элине жеңиш тартуулаган аракет кылабыз, болгончо аракетибизди кылабыз. Биздин Олимпиада ушунда буйрса, ушуга даярданып келгенбиз, ушундай күндү күткөнбүз. Ушундай оюнду күткөнбүз буйрса, жакшы оюн болот. Биз күтөбүз. Ийгилик. Рамизбекке биякта аз карасаңыздар. Биякта эл дагы толкундан турган кези, бүт бар толкундан журналисттер, аябай эл кадимде тоодат да. Могу оюнчулар жок мындай жыл. Толкундан сезимдеген. Oyuncular men çoğu atları bastırıp жүрдüm азыр. Бар мындай азыр хладнокровно деп коет го орусча. Аябай настроенный буйрса биз ойлоп атабыз жакшы болот депчи. Өзүңүз кандайсыз? Мен толкундан атам. Сизге болот, эчтеке болбойт. Анткени элдин баары канча жылдан бери күттүк мындай бул оюнду, чын айткандачы. Чындыгында айтып келсек, мындай оюндар биз жылдап күтпөш керекпиз да. Ооба. Бул оюнду биз мисалы 7-8 жылдан бери күтүп атабыз да. А негизи мындай оюндар жылына бир 2-3 жолу өтүш керек да. Казакстанда 2-3 жолу, Кыргызстанда 2-3 жолу ошондой мындай обмен опыт кылып, чогуу совместный оюндар болуш керек да. Ошондо мисалы оюнда көркү ачылат, мындай өнүгөт десем айта алам да. Азыр биз болсо мындай болуп турган учурда казак туугандарга мен көчөнүндө бир нече ирет айттым. Эң негизгиси калыстык кылгыла. Калыстык кылгыла. Эме судьялар болсо көчөнү бир калысы менен сүйлөштүм. Аслан Кабжанов деген ал айтты. Мени башкы төрөчү кылып чыгарды. Мен айттым. Мен чыгам дагы таптаза судить этем десем, азыр ойлонуп атышат dedi. Биз азыркы күндө билбейбиз. Ким калыстык болуп чыгат, ким калыс. Азыр белгисизби дагы? Азыр пока белгисиз. Биздикин койбойт да явно эле. Биздикин койбойт да. Мынакей казактын убакчылары даяр тошкан кези. Ага, мүмкүн 1-2 мүнөткө. Жүрөйсүзбү? Всё хорошо. Жок. Бебек ким берет, кимисе? Курманбекке бер. Жок, Курманбек. Бог деп берген. Да, Курманбек келем жашыраак кезин бер. Ассалам алейкум, кандайсыз Курманбек? Алейкум салам, жакшы. Эми элдин баары ушу беттешти күтүп атат да. Качантан бери ушу казак кыргыз бул классика го, эл классика, эл кызыткан беттеш. Балдардын даярдыгы, настрою кандай дейт? Жакшы, Аллага шүкүр. Ойнойбуз, Аллага калса ойын. Мыкты жеңсин поляда. Анткени буга чейинки беттештер кыргыздыкы да, казактыкы да мындай эле болду дейм. Кичине слабыйраак соперниктер болду, айтып атпайбы? Эми чыныгы оюнду ушу финалда көрөбүз деп атабыз. Енді финалга слабый шыкпайт го ушу убакта. Мыкты чыгат эки жак. Алла кааласа поляда оюнду көрөм, жакшы оюн болот. Мыктысы жеңсин. Эки элдин достугу бул оюн деген. Ооба. Будан кийин араздашпай коелук. Мындай тирлик болмоо керек. Просто бул спортта ойнамайтын адамдарда бул калыкты куртуп аткан. Ооба. Мыкты болсо чыксын поляга чыгып ойнасын, атка минсин. Атка минбей үйдө жатып атып телефон аркы бетинен сөйлөөнүн кереги жок да. Эки элдин ынтымагын куртуп аткандар го. Мына спортчулар, улакчылар бири-бири менен жакшы эле мамиледесиң турабы? Бурундан шауып жүрүп, барлыгы жакшы. Биякта ушул командада, Кыргызстанда чаап жүргөн балдар да бар да. Биздеби? Командаларда. Кыргызстандын командаларда. Бизде азыр жок ол балдар. Негизи бар го, казактар бар, барып ойнап жүргөн. Ол эки элдин достугу барып ойнап жүр. Со жанагы айтканым го. Өздөрү ойнамайт, элди куртуп аткандар да, телефондун аркы шетинен. Ондайларды коюу керек да. Спортту куртуп атыр. Спортсмен балдар. Осы вакытка чейин талай агаларыбыз, акелерибиз бар ойнап жүр. Сол достукту куртуп атыр да. Өздөрүнүн колдарынан келмейт. Мыкты болсо атка минип чыксын, ойнасын. Мыкты жеңсин. Рахмат. Бизге канчалык ушул жеңиш маанилүү болсо, биз канчалык ушул жеңишти кааласак, бул казактар, оюнчулар дагы, германдар дагы булар так кана ушундай эле каалап атат да. Демек,
чыныгы кыл чайнашкан беттеш болот деп ойлойм. Эң башкысы таза болсо, бар болот. Өзүңөр байкагандай ошол бүт калыстардын баары ошо Казакстандык калыстар экен. Биз ишенебиз, алар ошол таза калыстык менен, ушул адилеттүүлүк менен ушул беттешти телепиретте беретип, башкача болсо эми ылжы жооп кетет биякта. Аябай кооптуу да, аябай кооптуу нерсе. Арасына бирөөнү кошуп койсо, балким башкача болмок. Бирок ишенип туралы. Давай, жигиттер, ийгилик. Ишенебиз. Кудай колдосун. Таза ойнаңдар. Бул оюн тууралуу соц тармактарда болобу, оюнчулар бүт негизи ушул Кыргызстан менен Казакстандагы спорт жакшы көргөн бардыгы билет, бардыгы көрүп атат. Азыр 1000 деген, 100 000 деген просмотрлар, түз эфирде, комментарийлер делеге койчу. Чында бул маданият феномени да, бул беттеш. Бул өзүнчө бир мындай тарыхый беттеш. Убагында билесиздер, ошол жанагы Ливерпуль менен Милан ойногондо кандай беттеш болду эле, аны дагы айтат. Ушул беттеш тууралуу дагы мен оюмча кийин ошол 5 жыл болобу, 10 жыл болобу эстешет, айтышат. Негизи азыр ошол алып баруучу дагы кичине шок болот, анткени кыргызстандык көрөрмандар келген, андан кийин ызчуу болуп баштады да. Ана эсе башталды. Кеттик, биринчи старт берилди. Бул жерде азыр Манас келди биринчи. Манаска бербей атат. Манас аты менен карачы көк атты. Сонун алды. 9-номер алды, казактардын 9-номер илип кетти. Эми коргонуш керек бул жерден. Жоки Оразбаев өзү. Мынакей алдынан туруп такыр бербей атат. Мынакей туугандар, биринчи салым орнотулду. 1 минут 10 секунд өткөндөн кийин Казакстандын 9-номердеги оюнчусу салып кетти. Ернат Малимбаев деген болгон экен. Негизи башынан эле ушул бала активдүү болуп аткан. Башынан эле ошол жерден суруп чыкты, Жоки Оразбаевтан качты, салды. Жакшы болот экен. Туралагандан кийин кетти Кубантай, ал эмесе Кубантай. Жалгыз кетти мынакей, ал эч ким жок. Кубантай өзүң келтиресиң. Кубантай! Келтирчи бир. Таштадыбы, эмне болду я? Түшүнбөй калды. Жок, айланды кайра Кубантай. Астынан бир 3 оюнчу чыкты. Көкпардын ичинде түшүнүксүздүгү бар да, бир түшүнбөйсүң да, салым болгон жокпу деп. Ушул жактан азыр алыс болуп калды кичине. Кубантай азыр. Кулак кимде дагы эле? Олакай баскан Кубанычбектин такымында эле Серке. Кубантай өзүндө экен. Таза саласың. Эмесе кетти. 1-1. Кубанычбек болу Кубантай, друзья. Эсеп 1-1. Мынакей чыныгы оюн башталды. Мына көрдүңөрбү, бизге жеке керек. Бияктан Кубантай биринчи башында Эрустандыкы болбой калды, окшпой калды, бирок Кубантай кирди. Азамат. Ана байкай туралы. Манас алдырып жиберди. Көрдүңүздөр, биздики кайрылып башка жакка карап турган ушундай ышкырып чыгат. Жана Эрустан айда кайрылып ушул жерден ышкырып жаңыра элек. Болду, айрыкча калыстардын ушул калыстыгынан буга чейин башка калысты да алмаштырды. Улактан башталды. Ой, караңыздарчы. Манастын билегин караңлачы. Охо, кетти Манас. Ал эмесе Манас Ниязов. Бул жерден улакты алды, өзү баратат. Жана, ой, абайлаш керек. Салым болду. Ай жакшы. Манас. Мынакей биздин да аякта
Кыргызстандан келген журналисттер. Алато 24. КТРК спорт шырынды жер турат бияқта. Малас Ниязов эсепти 2-1 кылды. Енді ошондой эле бияқта көрүңүздөр, кадимкидей элдер толду. Мындай көрүнүш такыр болгон эмес. Бул мынакей Кыргызстан менен Казакстандын ушул көкпар оюнун элдин баары, калың жұрт баары күттүр. Кубантай! Ана эмес Кубантай, жок, алдында турат, азыр өккө турат. Азыр. Алдында өккө турат, Кубантай бошоду, бошоду! Эсеп 3-1! 3-1! Так, бияқта эмне башталды? Старт жакта кичине ылчы болуп кетти. Бияка азыр оюнчулар сабыр сакташ керек. Такыр чүйүс эмне болуп кеткени түшүнүктүү болуп калды. Эмне болуп кетти? Кыргыз агайындар өз аратарыбыздан эмеспи? Жок. Биздин аякта 3 эле адам бар ушу делегациядан. Ооба, азыр Адилет бияктан ошол оюнчуларды бөлүп атат, бияка жылгыла, аралашпагыла деп. Биздин оюнчулар толугу менен бөлүндү. Все, баары жакшы. Так, бияқта ал такыр чүйүс болуп калды. Биздин ошол оюнчулар анын арасында ошол биздин Эрлан мырза команданын жетекчиси келип ошол биз жеңдик сау атат деди. Биздин балдардан демек билбейм, түшүнүксүз болуп калды. Балки видео повтор болсо көрөбүз, азыр вообще түшүнүксүз. Данчик, сенде бар да тура ошол? Да. Как он начал 10 номер из Казахстана, он подошел к ним и камчы менен 3 жол бетке. 3 жол бастырды. Да. Ооба. Ошол бар. Кубаныч кайрадан бошонду жана мүмкүнчүлүк ушул жерде. Жана салым эсепке алынды. 3-1 урматтуу көрөрмандар. Кубаныч Султан уулу дубль. Кубаныч Султан уулу кайрадан экинчи ирет жекеме-жекеден улакты көтөрүп чыгып, атаандаштын жийинине салды. Эсеп 3-1. Мынакей Рамис Мусалиев байкебиз келдат бияк жака. Биз суранга аракет кылабыз. Эми видео повторду көрсө эле көрүнөт. Негизичи жакшылап караса эле көрүнөт эмне болгонун. Жактан ылчын кылыштын азыр керек сөзсүз түрдө, анткени чындык болуш керек. Биз азыр ушул атайын зона болчу, журналисттер үчүнчү биз жакынбыз да судьяларга, мына ушул дарыгерлерге жакынбыз. Бирок бизди бияктан дагы кетирип атат, анткени журналисттер көп болуп, бияктан видеолор тартып атпайбызбы? Эми расмий далилдер ошолор болбосун деп баарыбызды бияка кубалып атат. Да, понимаем, да, но здесь, если это частный, это бродкастер работает. Все журналисты оттуда сидят, не могут снять то, что вы тоже снимаете. Тысячи людей Кыргызстандан да келди, олар түсүрө алмай жатыр. Мүмкүндүк берсеңизчи. Неге финалда шығады? Почему до этого не было? Почему до этого мы здесь стояли нормально? Ең басынан кірмеу керек еді мында. Вот и все. А неге кіргіздіңдер? Біз кіргізген жоқпыз, кіріп кетті, сондықтан қазір жайлап шегіндіріп жатыр. Болды. Бізді кіргізді ғой ана жерден, есікті ашып. Қате болды. Вот здесь мне волонтеры нас пускали до этого. Я говорю, они ошиблись. То есть волонтеры ошиблись? Неге? Біз мына жерден түсіруге қиын болып тұр мысалға. Кәдімгідей көрініп тұр ғой. Сам, байке, сами смеетесь, сами не верите, да, в свои слова? Не, вы сами в свои слова не верите. Вообще смешно вообще. Biz 4 күндөн бери улакты чагылдырып келатабыз. Ана жакта турганбыз. Бир да эч ким эчтеке деп айткан эмес. Азыр казактар чырдап баштаганда резко прессаны жыйнап баштадыңар. Сиз муну байланыштырмаңыз. Сураганыбыз барлыктарына ыңгайлуу болсун, тек чегиндирдик. Болду. Биз 4 күндөн бери нары жакта тартып атканбыз. Прессанын зонасы ошол болчу. Азыр эле мушташ болуп казактар биздин улакчыларды сабагандан кийин силер бизди кууп баштадыңар. Неге? Кимди сабат дедиңиз? Казактын 10-чу номердеги улакчысы, биздин 2-чи номердеги улакчысы. Бизде бардык кадрлар бар доказательства. Почему до этого разрешали, а сейчас не запрещают? После драка запрещаете. Почему? Какая драка?
Только что было же 10-й номеріңер салады ғой біздің 2-ші номерді. Сіз ойында айтып жатсыз ба? Кадрда бар, ойында айтып жатам, ооба, улақта айтып жатам. Жоқ, ойынмен сіздермен неге байланыстырып жатсыз, түсінбей жатырмын. А біз ойынды тартқаны келді, қандай байланысы жоқ. Бұяқта біз ойнап жүрген жоқпыз. Мы же приехали снимать игры. Мы же снимать приехали. Вы же аккредитация вели. Бізді шақырдыңыз ғой 1,5 мың журналист. Сөйлеңіз. Мен айтқаным, ойын болып жатыр. Егер қандай да бір қателік ойыннан болса, ол үшін судьялар бар, дұрыс па? Олар шешім қабылдайды. Ооба. Сіздермен қандай байланыс бар екенін түсінбей жатырмын. Сіздерді ғой назарда тұрған. Сіз бірінші тайм болғанда Кімсіңіз, представиться? Біз организаторлармыз. Кім сіз, аты жөніңіз кім, қайсы организация? Оны мен енді айта алмаймын, кешіріңіздер. Қандайша, любой помощник келіп бізді қуа береді, вы же покажите. Мен емес, бізге айтты. Мен бізде организаторлар бар. Мен жалғыз емеспін ғой. Кім айтты? Организаторларымыз. Ошо кім сізге айтты организатор? Кім? Ең басынан бастап, сіздер қарасаңыздар, министрлігі кім айтты? болады ма? Болады. Иә, сіздің мына жерде бәріне жазылып тұр, қай жерге келген доступ бар. Сіздерден мына жерге доступ болмады. All zone деп тұрады. Президент пресс all zone деп тұрады. All zone? Мына жерде бүт барына. Тыңдаңызшы, да. Бізде бродкастерлердің зоналары бар. 4 күнді беріп жоқ, бізде қайталанып жатсыздар. Сіздер брифинг болған кезде бәрін айтты сіздерге. Сіздерге қазір соны білмегендеріңіздер, бірақ жерде ашық бүт барыңар чағылдырғыла деп айтты. Bir жерге де ограничение қойған. Қазір ойын басталып жатыр, жарай ма? Артынан. Содан кейін, түсініксіз кім екен, келіп барыңызды қуалап салды, журналистердің барын кімсіз десем айтпай да қойды. Түсініксіз кім, біреу келіп ойлап қуалап салды. Жоқ ал. А может вообще көшеде келе зритель, ешкім білмей таны. Ойын жаңыланды қайрадан. Біз көргендей, Қазақстанның 3 ойыншысы бар екен. Демек, удаление болды. Ойыншы кетті жаза мамыға. Ай, хорош! Все! 4-1. 4-1. Туғандар, бірінші тайм бүтті, бірінші тайм бүтті, есеп бұйырса 3-1. Бірінші тайм бүтті, ұшындай қысын отағыз. Алдыда екінші тайм, бірақ азыр 3-1. Наки туғандар, артуста азыр. Біздің құрама команданың көрмандары Қырғызстаннан келген. Біздің туғанда қарағач қандай атмосфера қылып азаматтар ушундай көрмандық болса, қантып біздің қырғыздар ойнап ойды, қантып біздің балуандар ойнап ойды. Азаматтар! Абылайхан кетті бияқтан. Жалғыз барды. Түшті не oldu? Ушул көкпардың ушул жаман екен да чүліксізген. Салым бол қалып тұрай. 3-2 есет, нормально. Бүгін ошол интервью берген албастандай беріп адамдағы Азаттық бірінші каналдарға оларға да қызықты. Ошол қырғыздардың, қырғыз журналистердің мнениесі, ойы қандай негізі болтат деп мен қайра қайталайым. Uyuşturu жақсы, сонун. Му азырқы учыр болбогондо баары сонун болчу. Давай, өмке. 40 секунд бар Өмүрбек. Эсен уулу. Бияктан көрүнбөйт экенде, окпалып келесе. Барбы жокпу? Еңчи Өмүрбек келчи. Өмүрбек кетеми. 1 мүнөттөн азыраак убакыт калууда. Өмүрбек келе кой эми. Biraz burun жасаған қатаңды жокко чыгарбайм. Өмүрбек азаматсың. Калыс болсоң каш жолдон Өмүрбек эсен. Өмүрбек шашпай эми, келе кой эми. Өмүрбек эсен. 45 секунд убакыт бар. Өмүрбек эми келе кой. Эсеп 4-4. Зубатты теле көрүүчүлөр. Беттештин бүтөрүнө 30 секундда калганда Кыргызстан курама командасы эсептен деп жатат. Өмүрбек эсен уулу азамат. Эсеп 4-4. Салды! Мына көрдіңдер, ақырғы секунд, 8 секундда қалғанда. Қырғызстан алған!
азбиякта мындай болот ошо бизде биринчи полосадан экинчи полосага кубалады, 2ден 3кө кубалады. Маякка чейин кубалап келишсе андан кийин айтып атат да, эми керек да жөн эле кубалган болбойт да. Маяктазы уборка кылабыз. Кеткиле деди. Эмнесин уборка кылат экен? Чёрт его знает. Все, отбой деди. Анткени эми элдер азыр баштамак уже реально элечи, уже беспредел. Уборка мени Нені? Ойын башталды, 3-ші тайм. Адилбеке. Ёлк-пак, не болуп бияктеги? Без утоус болды? Буйруса. Эң кыска интервью болсун макул деп. Ойындан кийин. Хорошо. Ну, в целом атмосфера как вам? Вот именно игры, понятно, всемирных кочевников, классная атмосфера. Вот мне кажется, вот Кокбөрү, Кокпари какая-то вообще уникальная, своеобразная атмосфера, да? Это, мне кажется, единственная игра, куда вот люди приходят именно на полный стадион. Заполняется полный стадион. Что в Кыргызстане, что в Казахстане. Как уже сказали, Эль Классика — это две страны, которые постоянно между собой соревнуются. Я очень надеюсь, что победит дружба, вот так. Бул эреже мындай 10 минут берилет, бир улак салынса ойын бүтөт. Сондуктан вообще бербеш керек, такы бербеш керек. Дагы эле улак азыр ошол казак улакчынын такымында. Ойын азыр ошол биздин айлананын арасында бүтөйүн деп калды. Азыр ыргыт ийсе эле бир коет. Салынды. Oldu. Oyun бүтүп kaldı. Kazakistan'ın ulakçıları Oyun boyunca söz yok da. Вообще söz yok. Мындай мен түшүнөм, судейство кичине мындай көрбөстүк болушу мүмкүн да. Бияктанчы көзү сокур киши да көрөт да. Эмне деген нарушениялар болду. Вообще сөз жок да. Биз 2 жылдан бери ушул Көкпар федерациясы менен канча жолугушуу кылдык мисалы. Канча жерден жолугушуу кылдык. Атайын эки элдин ынтымагы үчүн давайте оюнду бириктирелик. Мен ойлоп атам, мындай темп менен биздики Көкпар менен Көкбөрүнүн ортосунда эч кандай келишим да болбойт, өнүгүү да болбойт да. Булардын эрежесинде бардык нерсени барып башка калыс чечет. Жанагы палатканын ичинде барып алып чечет да. Бизде мындай эмес. Көкбөрүдө ар бир кыймыл аракетке бааны поледагы судья берет. Ошондо бардык калыстар казактар болду булар да? Бардык калыстар казактар болду. Кече күнү биз бирок сүйлөшүүлөр менен жанагы ошол башка калыстын жанына биз өзүбүздүн Рамис мырзаны киргизген болчубуз. Биздин экспертибиз ал Көкпардын эрежесин окуп, сертификатын алган өздөрүнөн. Ошол жигитти, ошол биздин экспертти ошол башкы төрөчүнүн жанында отурууга макулдук алганбыз. Бүгүн болсо аны спецназ менен жетелеп сыртка чыгарып койду. Биздин жекеме-жеке биринчи таймда бир жолу дагы алдырбаса, экинчи таймда биздин жекеме-жекеге такыр оюн мүмкүнчүлүк бербестен даже бир жолу удалениеге 2 минутага чыгарып салды. Мына ушинтип жекеме-жекеге чыгып атканда алыстан келип атты урдуруп атты. Биздин аттар уже аттар билесиздер, 2 жолу ургандан кийин уже тайсалдап мындай кетенчиктеп баштайт. Ошол себептен бул жерде дагы абдан калыстык болгон жок, адилет чечим болгон жок. Көрдүңүздөр, биздики кайрылып башка жактарга турган ушундай ышкырык чыгарып калды.
жана Эрсултан Айдакан уулунда ушул жерден жыгыр жаңыра элек болтат айрыкча калыстардын ошол калыстыгынан буга чейин башка калысты да калмаштырды. Орынбеке, сіз өзі қалыс қатар ема сөйлеп қойсыздар. Сіз ушу көкпарды өзіңіз тейлей аткансыз буга чейин. Кайсы жерден ката келтирди бул калыстар өзү? Тактак айтканда. Калысты айтып келгенде калыс бүт жактан ката кетирилди. Бул башында эле биз айтканбыз. Улакчыларыбызга жолугуп айтканбыз. Колдон келсе та өзүңөрдүн оюнуңар эле кыла бергиле. Бул болоорун билгенбиз. Түшүнүп эле айтканбыз. Ушул жерден биз дагы айтып аттык. Колун тискинден алып атты. Судья эме башка калыска айтып аттык. Айтсак рациямен айтса да укпай койду. Эң акырында айдын тура эмес коюп эңгенде дагы судья 1 эмес, 2 эмес, 3 эмес деп төрөчүгө кайрылсак, төрөлчү рациямен айтса да ортодо калыс уккан жок. Анан биз мага айтып атат кайра келип, эмени капитан командага келсин, процесс жазсын, пожалуйста депчи. Башка калысты укпай койгондон бул эми справедливый оюн эмес да. Мен мынтип уттум деп өзүмдү ответственность албайм негизи. Карасаңыздар, буларда казактан 4 калысы чыкты, анан биз тараптан болду эле, бизден бирөөнү, экөөнү сизди Тимохой экени кошолу деген. Буга чейин Кыргызстан менен ошо көкпарда Кыргызстан менен болгон ортого мени чыгарган. Биз буга чейин билчүбүз. Финалда бизди по-любому чыгарбайт. Такылаштырбайт да? Для галочка эле болуп калды окшойт да получается. Кыргызстандын төрөчү коштук деп, судья коштук, калыс коштук дегенде тема болуп калды. Ал жерден мен башка калыс өзү формировать этет экен. Бүт барын тең ошол. Даже ушул жерде өзүбүздүн арабызда ошол көкпарда калыстардын арабыздагы бар бирөө, 1-2 ошол именно ушундай конфликт болсо мен чыкпайм деп отказ бергендерин да уктук да. Анан бөлөктөр чыкты ошол. Саламатсызбы? Саламатсыз. Азыркы учурда башкы калыстын милдетин сиз аткарат экенсиз? Иә. Анан айтсаңыз, оюн таза жүрөт деп ойлойсузбу? Таза жүрөт. Таза болот. Баягы 2013-жылы оюн башталганда эле Рустам Туналиевди удалениеге чыгарып салганда 5 минуттагачы. Ошол сыяктуу нерселер болбойбу? Жок, болбойт. Эреже менен өтөт деп так айта аласызбы? Айтам, эреже менен өтөт. Анан айтсаңыз, буга чейинки оюндардын жүрүшү кандай болду? Жакшы, өтө жакшы оюн болду. Көчмөндөр оюндары сиздер үчүн кандай өтүп атат? Өтө керемет өтүп атат. Баягы сиздердин жерде болгон үчүн мындай басмырлоо болбойбу? Жок, болмойт. Бардыгы так болот, Так болот, Сиз эми ушул старт жакта турдуңуз да, эч кимди киргизбей койду, үч эле кишини киргиздеди. Сиз көргөн киши катары ошол так айтып бере аласыздарбы? Ушул жерден ушундай болду. Биз алысыраак болуп, көп нерсе көрүнбөй калды чын айтканда. Биз так дана көрүп турдук бар. Буларда калыс төрөшү деп коет. Төрөшүгө кайрылып аттык, протест берип аттык. Бир да протест кабыл алган жок. Бир гана биз оюнду токтотуп кеткенде протест кабыл алды. Аны да видео повторду 20 минутта күтүп турдук. Көрсөтпөй койду видео повторду. Бирөөнүн атын тискиндеген болбойт эреже боюнча. Коргоочу аттар тозуп аткан аттарды тискиндеп бир улакчы, эки улакчыны кармап туруп алганда биринчи голду салдырып алдык да. Төрөшүгө кайрылдык. Айтсак протест кабыл албай койду. Анан экинчи стартка кеткенде оюн биздики көңүл бурбай балдарды ойноого чакырдык. Биздин чабуулчу балдарыбыз бирөө жекеме-жекеден эки оюнду старттан алып барып 3-1 кылдык эсепти. Ошо менен биринчи тайм жыйынтыкталгандан кийин эле экинчи таймда негедир калыс биз жакка деги басып келбей койду. Жалаң ошол тактикага өтүп алышты да, биздин жалаң коргоочу аттарды бирөөнү да улактын үстүнө жолоткон жок. Тигилер жалгыз барып эңип атты казактар өздөрү. Анан кийин жекеме-жекеден биздин улакчыны чыгартып, тигилер улак жөн эле свисток жок, эңип алып такымга баскандан кийин гана свисток берип кубалатып атты. Анда да биздин коргоочу аттар жетмек, тискинден карма болуп, защитниктер ушул жерде эле калып, жалгыз барып таштам салымдар таштап атты да. 5 голу тең бирөөсү да таза болгон жок. Акыркы голу мен өзүм көргөн жокмун, улакчылардын айтымы боюнча ошол жерде турган 4 улакчы чең айтты, золотой гол деп. Кошумча убакытта чембердин сыртына түшүп калган дейт, куйругу. Ошол муляштын. Ага карабай төрөшү эсептеп, казак көкпөрчүлөр чаап чыгып кетти да. Оюн таза болбой калды. Бул кандай эми ишкирик болду атактуу сүйүүчүлөрү? Жана Ниязов. Бул эмне деген калыстык, урматтуу эле көрүүчүлөр?
эмне деген бактык. Эми мейли. Эми өмүрдө казамаксың. Калыс каш жолдон, калыс болсоң да. Ama Turpel деген дагы көрсөтмөлөрдө жана туйо. Энеме. Эне. Билбейм, бул оюнчулар кантип жеңишти, майрамдашып атат. 2026 жылы кантип барат. Азыр барып жеке бапкерлер менен сүйлөштүк. Нейтральный поледан оюн кыла аласыңарбы десек, жооп бербей койду. Кайсы Ганилерби? Гани, Акылбай Манкеев ошентсек жооп бербей койду. Алдан эле келе атабыз буларга. Жанагы биз дагы көрүп калдык да, кадимкидей эле мо спецназдагы балдар биздин балдарды урган көрүндү да, ошол кимди анча эле спецназдар көтөрдү, Безопасность үчүн деди, бирок биздин оюнчуларды басым болуп атты кысым. Провокация калтырбаганга аракет кылдык бүт эле. Эмкон чабыйды бир-эки жолу. Эмкон тиш калыптыр чапкан. Дубинка менен чаап сындырып. Макул эми. Кантсе дагы сизге чоң рахмат. Көкбөрүдөн мыкты оюн болот деп ишенебиз. Булай буйрса көрсөтөбүз биздин Көкбөрүнү. Мен айта алмайм. Көрдүм оюнду баштан аягына чейин. Не болду сонда? Тамаша болду оюн. Тартыштуу болду. Бирок эми кыргыздар мыкты канча дегенмен. Аттары да мыкты. Эми кыргыздар келишпей атыр. Судья сал дурус демет деп. Onu da көрүп атырмыз. Енді жеңісті алды, енді қайтеміз енді. Ойын таза oldu ойлойсыз ба? Өзіңіздің жеке ойыңыз? Айта алмаймын мен енді. Өзім көзіммен көрдім ойында. Бірақ көкпарға көп қызыға бермеймін негізі. Ережелерді білесіз бе? Білем ережелерді. Ереже учурунда камчы менен кол көтөрүү жана Оны көрмедім, оны көрмедім. Маған оны Маған оның үші бір тиында пайдасы жоқ, маған оның үші. Мен оның пайдасын да көрмеймін. Сен бүйтіп олай айтпа, сенше мақұл? Олай айтпа. Хорошо, бирок просто күйіп атам, ишеме түтіп атам. Жоқ, түсініп тұрмын сені. Бірақ олай айтпа негізі. Ол айтпа. Рахмат. Эч кейбегиле кайгырбагыла. Биз бул нерсе мыкты адамдарчы мындай нерселер чың айтып кайра. Биз дагы чың алабыз. Булар 2026 бизге кайсы бет менен келет мен билбейм. Бирок биздин балдарды чөктүрбөйлү, биздин балдар бүгүн герой болду. Мындай жеңиш биздики. Адамасына жеңиш биздики. Чемпион. Ömke erkek! Görmanlar көп өтті. Азыр ушу команданын тобу менен жабышты. Бар сарайдын ичинде, бияқта көрмандар көтүп атат. Көпкө чейин чыкпайт го дейм, анткени өз ара сүйлөшүп, азыр бир ойго келип туруп, анан чыккандан кийин бир ойду айтат деп ойлойм. Кыргызстан! 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 Давай, жигиттер! Кыялбай кет, сүйрө! Азыр бул жерде биз көрүп атабыз, мынакей Кыргызстан командасы сарайга келип кайра кетти. Ана көрдүңөрбү, мынакей бул деген казактардын сарайы, бул биздин сарай мына. Бир-бирибизге турабыз, анан ортодо ошол милициянын окуй турду, аны билечи. Андай деле болбойт негизи. Мен оюмча тынч эле болот баары. Asıldır topum mingenin, salkın törjaylı cürüm, erikten cılkın baykarmay kaydasın gelçi süygün. Erikten cılkın baykarmay kaydasın gelçi süygün. Дейскимен менің
задачамды Эми билесиз го. уюштуруучулар силерсиңер го. Анан достойный деп кара. Биз недостойно появились, что ли? Бәрі достойно. Достойно Аяқтап появились? тастайықшы до конца. Давайте. Сосын сөйлесе береміз. Қазір жиналамыз. Біз басында айттық қой, достойно нені судействоны камсыз қылыңдар. Қазір награждениені аяқтайық. Награждение бізге керегі жоқ қазір. Неге керегі жоқ? Қалай шығамыз біз? Қалай шығасыз? Шыға алмаймыз. Неге? Осындай. Неге шығу керек қой, это? Неге шығамыз? Қалысты қамсыз қыла албасаңар, елдің бәрі жылап жатыр ғой. Қазір бәрін жинап аламыз. Төрешілер бәрі келсін. Бүкіл претензияларды айтасыздар. Но анау церемониясын аяқтайықшы. Ойын бітті ғой. Қазір енді ойын біткен жоқ, көк бөрі бар алда. Маған не керегі бар? Алда көк бөрі бар. Төрешінің маған не керегі бар? Ойын бітті ғой. Қалыстық болған жоқ қой, әділдік болған жоқ қой. Организатор қатары сендер қамсыз қыла албадыңдар ғой. Бізде күнөбі? Нұреке, өтініш Құдай үшін жүріңіздерші. Шығат біздің балдар, жүзі жарық себебі. Біздің балдарымыздың жүзі жарық. Жүзі жарық жеңіш біз тарапта, біз білеміз аны. Мына біз сілерге ашық айтып қояйын. Жігіт пе балдарыңар? Ташкентте өткізейлік. Ош жерге келгіле. Ошол жерде беттешейлік. Давайте, проблем жоқ. Проблем жоқ. Ошоға чыдай аласыңар ма? Духыңар жетеби? Жетеді. Келіңіз сіз менен қол алышып. Мен әйел адам болсам да қолымды берем. Ер адам жоқ. Турнир керек па? Пожалуйста. Церемонияны бітіресің. Давайте. Бүкіл жұрт куә. Қырғызы да, қазағы да куә. Мен әйел басыммен осы көкпардың жанында жүр. Менің үйімде де проблема жоқ көкпардағындай. Балаларым бәрі жатыр үйде. Ауыратын ауырып жатыр. Бірақ та мен осы елім үшін, халқым үшін жалпы осы көкпар, көкбөр үшін деп жүрмін. Бір ашуыңызды қиыңыздар, награждениені өткізіп тастайықшы, пожалуйста. Қазір кейін қайттан федерация керек қой, бәрін жинап алам қазір. Жоқ, жинап жаңа судьяны елге шығарыңыздар. Шығарамыз. Қазір шығарамыз. Просто марапаттау рәсімін аяқтап тастайықшы анандай. Ол поздно. Сіздер началище. Жоқ, қазір аяқтап тастайық, бәріміз келеміз осы жаққа. Елдің астына, қараш, елдің астына шығарайық. Еркекше, судья. Пусть кешірім сұрасын, сосын. Мынанша шым киіп жүрген еркектен апшем жүрек. Бәрін жасайды, просто қазір награждение аяқтап тастайықшы. Жана, сіз шық дегеннен, жігітсің бе, шықшы ерлан дегеннен мен шыққам. Болды. Ереке, шығарайықшы команданы. Болды, шықтық. Жүріңіздер, мен арнайы келдім. Жүріңіздер. Судья жауап береді. Жоқ, сіздер өзіңіздер қалай болды өзіңіз? Судья виноват па негізі? Мен де сізге айттым ғой, көрдіңіз ғой, мен барысамдағы кіргізбей қойдыңыздар ғой, мен просто ситуацияны білейін десем, сіздің бір судьяңыз, мен тартып атады, өздері ізучі болады, мен емес. Просто ол жерде бар ғой, жайды напряженка болып тұр да, үй былай үсті-үстіне келіп атқаннан кейін. Охраналар келбеш керек болды. Жүріңіздер, балаларды алыңыздар, пожалуйста. Ушунча казактын эркегин турду биздин талашкалаш. Журтта шерменде кылып атсыңдар ғой, казактын жигиттери деп жана эле турду да ушу. Ошентип айтат. Журтта шерменде кылып атсыңдар дейт. Дедичи. Калсы судьяны алмаштырып койгочу дейт. Аслан чыгат деди ғой дейт. Аслан. Мен эркекче судья деген мага давление кылбагыла деп коюп дейт. Ошон үчүн алып салып. Арсланга жоктум азыр, айтат Арслан. Силердики победа дейт. Мен уялып атам дейт Арслан азыр. Бүтүндөй казак элинин уялып дегенде. Спортсмендер қойып қойла. Спортсмендер қойып қойла хотя бы. Все, Гигрин. Вот. Международная пресса. Международная пресса. Все, болды. Рахмат оны. Өзіңізбен келіскенде екі ел аралығындағы ортақ мүдде спорт түрі. Японияны құрып, Япониядан дзюдоны башқалар ұтып отсағандай сүйінеді Япония. Біздің спорт башқа жаққа танылып отыр депші. Мен көкпарды Қырғызстан ұтсам не болады? Мысалы, вопроста не болады? Судьялар не үшін елі қазақты ұтыш керек деп мен тартып Ештеңе болмай, дұрыс айтасың. Наоборот, соңғы Қырғызстанды ұтсам, мына көкпар дүние жүзінде танылып отыр деп. Әр елден біз соған жұмыс атқаруымыз керек, бәріміз бірігіп
бәріміз бірігіп осы жерде жұмыс атқаруымыз керек. Ертең көкбөр емес. Аға, сүйіш керек елден наоборот Қырғызстар көкпардан ұтып кетіп отырса, о, мына біздің көкпарымыз дүние жүзіне танылып отыр. Қырғыздар ойнап отыр. Қырғыздар чемпион болды біздің спорттан деп тұрап аға. А берде судьялар болса, явно эле биринчи секундтан аяқ секундқа чейин тартып болды да. Барлығы көрді. Мына берде кетіп бара жатсақ, қазақ елде айтып отыр мына. Тарту эме. Ол 3 судья қазақ елін ұят қылды деп отыр. Ұтыстар ғой өзі деп барысы. Сол екі спорт түрінің бір атқа келуіміз керек. Екі спорт түрінің. Мінеки достар бүтіне қалып жұтады. Қырғызстанда қиқырып баштады. Мінеки екінші орынға біз тұрып қалдық, бірақ бұл туралы дағы анан кейін айтып беремін. Республикасының көкбөрі халықаралық федерациясының президенті Курманкул Жумушев шақырылады. Minister of Tourism and Sport of the Republic of Kazakhstan, Yerbol Mirzabosonov. Екінші орын алған үшін Біздікler чечіп алды мінеки. Мына киген жоқ біздікler. Мына біздің азыр ойыншылар, оларға ошол мойнына медаль ілгенден кейін дарулы чечіп салып атат. Бұл деген протесттің белгісі, біз мақұл емес десе болады. шақырылады. Өңке, айтшы. Ол көкпар ойыны бізге керек пе неге? Ойнаш керекпіз бе, айтшы шон. Бізге керек жоқ. Бізге керек жоқ, Біз келдік, ойнап бердік. Ойнап берелер, реклама қылып берелесек, бұлардың қылғаны шо болды. Біз аттанбаймыз. Көрді, ел көрді, қандай болды. Бар Алладан. Бұрық, елдің атынан саға рахмат айтып қойын, жаңа ақырғы салымың бұл деген бүтінде қырғыз еліне майран тартып алды. Чоң рахматсы қашырға, азаматсың. Еркек. Қандай? Бұл жеңіш, құттықтайсыз, негізлетші бұл. Анан кейін мұндай сұрау отта, ондай сенен мұшыл жеке-жеке шығып оттың да, не болып кетеді ошол учурларда? Кадимки дейлі, сен артты қарағандан келе сөз беріп отты ғой? Шындығын айтқанда қазақ тарап 100% Қазақстанға тартты судья. Біз бетмаңдай тұрғанда ғашлаш бетмаңдай қараған жоқ. Біз келіп артты қарағанда алар еңіп тұрып көтергенде анан ошондой сүйіктек беріп отты. Шындығын айтқанда қазақ тараптар аябай төмендік қылып қалыс жақтан тұра емес шешімдер болды. Ошоны сен айтып отқанда қалыстар не жооп беріп отты негізі? Қалыстарға көп рет айттық, миң рет айттық, вообще болбоду, өз жеринде болбой эле үстөмөнө туруп койду. Анан жанагы жерде эмнеге камчылап салды сени? Көрдүк го кадимки дейле. Аны билбейм, анан ошондо мажбураш керек, улак салганда билбес, 2 жолу камчымен жапты, эркек экенбиз, аны көтөрдүк, эчтеке деген жок. Бетиң таптаза, эчтеке болбогондой эле. Эчтеке болгон жок, баары жакшы. Эркексиң. Ушул Манас Ниязов ушул Мелдештин эң мыкты оюнчусу катары таанылды. Манас эми эркекте барып өзүнүн байгесин алат. Азамат, чыныгы кыргыздын жигити. Қараш Манас, экинчи орун алдык, бирок канчадагы казак эли өздөрү келип сүрөткө чыгып, кандай экен бул өзү?
эл калысты эл калысты өзү өткөзүү келе бияка мына Казак кыргыз балбандары. эсиңдеби манас биз эмеден көлдөн сүйлөшкөндө сураганда айтпадым элең биз баарына даяр дедим элең сабаганды да билебиз бүт баарын билебиз кадимкидей күткөндөй эле болду Жем аяк бактан кичине бул сабаган тарткандарына аягына даярдуу болуп келгенбиз биз. Мына судьясы ашыкча кылып берди, челечи ашыкча кылып берди судьясы. Эми мондай элдер сурап атат азыр мыяктан биздин да жетекчилик айтып атат. Бул көкпар оюнун ойнобой койсок деле болчу да экен депчи. Өзүңөр кандай оюнчулар эмне деп атат азыр? Эми бизге дагы негизи көкпөр эле жагат да биз ойногончу. Анан бияктан кичине күчтөнүп келип көкпардан да алып кетели деген ой менен келгенбиз. Судьялар айгайлап тартып койду го. Көрөрмандар бизге келип атат да, биз баарын көрдүк, чын эле тартып коюшчу деп атат. Оюнчулар өздөрү сүйлөштү бирдеке деп атат казактар. Оюнчулар. Алар менен сүйлөшкөн жокпуз. Алар мойнуна алмак беле? Көргөн жокпуз, алар эми мойнуна албайт. Всё анда. Ийгиликтер болсун. Негизи ушу менен уже бүтүрсөк болот, бул нечи? Башка эмне айтабыз? Элдер айтты, оюнчулар айтты, баардыгы айтты. Иштин бүткөнү ошол. Бул көкпар оюну мындан ары уланабы, уланбайбы билбейм. Кыргыз жок, булардын көкпар оюну кызыкпы элге, кызыксызбы, түшүнүксүз да. Ошол көчмөндөр оюнуна атайын ошол казак бир туугандар менен ошол аларды сыйлап, биздин эң алдыңкы улакчыларыбызды, көкбөрүүчүлөрүбүздү, Манас Ниязовдарды, Султан уулу Кубаныч, Кошчубай, Өмүрбек деген кыргыздын жылдыздарын атайын ошол көкпарга сыйлап алып келип коюп бердик. Эгерде биз каалай турган болсок, жаш балдарды алып келип көкпарга коюп туруп, көкбөрүгө ошол сасатып кое алмакпыз. Биз наоборот сыйлап аларды оюнду даңазалайлык, элге көрсөтөлүк. Бул жакта 20 миллиондон ашык Казакстан калкы турат. Биздики 7 миллиондон ашык калк турат, дүйнө жүзү турат. Ошого бир мындай жакшы оюн көрсөтүп, мындай шоу кылып, мындай бул эми максаты мисалы келип эле мындай жана мен өзүм деле көкбөрүүчү болгом да. Жана антип барып уткандан көрө, андан көрө лучше утулганың оңораак да. Азыр мисалы социалдык тармактарды карап атабыз, кандай деген сөздөр жазылбайт мисалычы. Эми биз анын баарын каалаган эмеспиз. Мен көчө оюну ошол көкпар калыстары менен сүйлөшүп отуруп, арасынан бир Аслан Капжанов деген белгилүү жакшы Казакстандын мыкты оюнчусу, азыркы учурда калысы бар да. Ошо менен сүйлөшсөм айтат да, мени финалга коебуз дейт. Бирок мен айттым дейт. Баарын айттым. Мен бирөөнүн сөзүн укпайм. Болгону болгондой калыстык кылам десем, ойлонуп атышат деп да. Анан кечинде да биз канча буга чейин көп ирет жолуктук да. Астанада жолугуп атабыз, Алматыда жолугуп атабыз, Бишкекте жолугуп атабыз. Келгиле казак бир туугандар биригелик оюнду өнүктүрөлүк деген максат мененчи. Анан кечинде да биз жетекчилерине айттык. Реальный оюн кылыңыздар, калыстык адилеттүү калыстык болсун деп. Анан мен расмий ошол башкы калыска расмий кат жөнөттүм. Официальный письмо. Бүгүн официальный письмо жөнөтүп айттым. Бизге ошол эле калыстардын арасынан казак оюнчусу, казак калысы Аслан Капжановду калыстыкка коюп бериңиз. Эгерде ал баладан кете турган болсо, биз эч кандай претензия кылбайбыз. Аны да кылышкан жок да. Эми максат утуш эмес да. Максат утуш эмес. Биз мисалы мен көкбөрүдө 20 жылдан бери жүрөм да. Мен мындай калыстыктын адилетсиздикти көргөн эмесмин. Эми бул вообще мындай чек болот, чектен де чыкпаш керек да. Беспредел болуп кетти да. Эми утуп алды, эмне оюн бүттү. Зато эки мамлекеттин ортосунда эмне деген сөздөр болуп атат азырчы, күйөрмандардын ортосунда. Бул жөнөкөй эле спортко ушуну туура түшүнүш керек да негизичи. Анан айтсам сөз көп да мындай жаман сөздөр чыгып кетпесин деп. Жок, буга чейин биз дагы ошол негизи эле көчмөндөр оюндарын уюштургандарда мындай эки элдин достугу, ынтымагы деп эле келип атабыз. Ушунча күндөн бери келип атабыз. Андан кийин акырына келгенде ушундай болуп калган. Кадимкидей мындай жүрөктө өйкөйт экен да. Эми
өзүңүздөр көрдүңүздөр мына жакында эле Олимпиада бүттү. Олимпиадада мисалы ошол биздин казак бир туугандар менен өзбектер мындай ошол жактан өзүнүн мисалы жакындыгын билгисип ошол жерден бири бирини көрмандык кылып абдан эметти. Биз ошондой максат менен келгенбиз. Биз бул жактан келип алып жакшы ушул көкбөрү оюнунун көчмөндөрдү негизи жалпы ошол кульминационный момент деп коет го эмеси. Ошону жакшы көтөрүп мисалы элдерди мындай жакшы бир эметелик депчи, мындай элге сүйүнүч тартуулайлык деп келгенбиз да. Таза кылалык депчи. Анан эми тилекке каршы өзүңүздөр көрдүңүздөр, элдин баары көрдү, эми баары көрүп турат дегендечи. Бизге дагы бул жакка келатканда дагы Садыр Нуркожоевичтен да тапшырма болгон. Эки элдин ынтымагы үчүн жакшы иште, жакшы оюндарды кылгыла. Мындай айтканда мындай оюн кичинекей оюн бул мамлекеттик чоң эмеге мындай залакасы тийбеш керек да. Элдердин ортосуна тийбеш керек. Бир начар калыстын ордуна үчүн калыс туура эмес калыстык кылган үчүн канча деген мындай жаман сөздөр жазылып атат. Биз аны каалаган эмеспиз да. Ошондуктан биз азыр дагы алдыда көкбөрү оюнубуз турат, финалдык беттеш. Биз аны колубуздан келишинче өзүбүз тараптан баардык жакшы нерселерди кылганга даярбыз. Эми өзүңүздөр буюрса жарым сааттын ичинде көрөсүздөр кандай оюнду. Расбек айтып кой бир нерсечи. Негизи эки элдин ортосунда азыр нормально болот. Анткени элдер да көрдү, казактын көрөрмандары дагы көрдү, журналисттер да бүт баары көрүп эле кадимкидей эле азыр жазып атат. Уят, өзүбүз уят болуп атабыз деп эле айтып атат. Мен ойлойм, бул оюн негизи ошол эки элдин ортосундагы мындай достукка жалакасы тийбестир эми. Мен ойлойм да, тийбестир. Анткени эми баары эле көрдү да. Эгерде кичине мындай көрсөтпөй койсок бир жөн бүт ачык айкын туруп калды да. Ооба, ачык айкын баары көрүнүп калды. Эми сөзсүз түрдө бул биз баардык көрөрмандарга, ошо казак элине, кыргыз элине ошол эми бул оюн. Оюндун учурунда эми ар кандай учурлар болот экен. Бир жаман калыс үчүн урушпаңыздар. Биз сиздерден суранабыз. Эми буюрса биз алдыда дагы мүмкүн жакшы иштерди кылабыз деген мындай пландарыбыз бар. Эми баары жакшы болсун. Ушундай көчмөндөрдү өткөрүп даңаз алып аткан ошо казак элине дагы ыраазычылык билдиребиз. Рахмат Рамжеке. Достор, беттеш аяктады, бүт баары бүттү. Командалар жайгашты, медалдарын алышты, бүттү да иши кылып. Бирок акыркы оюнду айтып коеюн, ошо менен бүтүрүп коелу. Тилекке каршы кийинки учурда ошол баарыбыз эле спорт деген саясаттан тышкары деп айтабыз, бирок көрүнөрү көп учурда ушундай учурларда ошол саясат аралашып кетет да. Караңыздарчы, кандай сон болмок эгерде казактын оюнунан, көкпар казактын оюну болбойбу, ошодон кыргыздар утулса, казак үчүн өзүнө бул чоң реклама болмок деп ойлойм да. Мына биздин оюнду башкалар ойноп атат, башкалар мыкты ойноп атат деп, бул реклама болмок деп ойлойм да менчи. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Эми абалды өзүбүз эми тарых мындай тараза кылып, өзү ордодуна коет. Кийин мен ойлойм, бул оюнду билбейм, ойнойбузбу, ойнобойбузбу, азыр ар кайсынын ар кандай ою бар. Азырынча ошол. Биз менен калыңыздар, каналга катталгыла. Буюрса биз буяктабыз. Кийинки биздин ушундай чыгарылышыбыз көкбөрү тууралуу болот. Ошо Тайказан азыркы учурда ошо Түркия менен Россия ойноп атат. Ушул беттештен эле биздикилер оюнга чыгат. Салам достор, Спорткап долбоору, мен аты Жөнбек Исламов. Достор, эгерде сиз ушул видеону аягына чейин көрсөңүздөр, сиздерге чоң рахмат. Сиздерге жакты деп ишенем. Толук ушул абалды түшүнүп калдыңыздар деп ойлойм. Чын айтканда биз ушул командировкага келгендин аягына чейин ушул ат майдандан чыккан жокпуз. Аракет кылдык ушул көчмөндөр оюндарында көкбөр менен көкпарды толугу менен сиздерге чагылдырганды. Оор болду, сиздер билесиздер, бизди эч ким каржылаган жок. Ошондуктан балким эгерде сиздерде бир каалоо болсо, мүмкүнчүлүк болсо, мен астыга М-банкты, анан кийин виза картаны бекитип коем. Аз-аздан болсо дагы бизге балким колдоо көрсөтүп коесуздар. Чоң рахмат. Биз болсо Бишкекке кеттик. Oyun аябай кызыктуу, жакшы деңгээлде өттү. Oyundan kıyın bir sınıfta çıkıyordu. Hoca, kim uşak etti? Oyuncular. Kutu olsun.
Журналисттерди толугу менен киргизбей атат. Киргизбей атат. Кому мешает? На, елде бияқта да, мен бияқтамын.